Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9 декабрь 2024 жыл мен сиздерге шаардын центр болуп эсептелген Зайнабидиновада жайгашкан 104-сериядагы 4 кабаттуу домдун 2-кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү даяр квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира 2-кабатта жайгашкан, анан угловой эмес туугандар. Планировкасы деле сквозной, караңыздар, эки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп турат. Анан кирпичный дом туугандар. Кышындасы жылуу болот, жайындасы салкын болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Квартиранын баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Дареги, мен турган жер бул шаардын центр болуп эсептелген Зайнабидиновада турам. Сатылуучу квартирабыз ушул 4 кабаттуу домдо. Адреси болсо Масалиев 36В, серия 104, кирпичный дом туугандар. Анан домдун алдын көрүп атасыздар. Кеңирлүү экен. Парковочный место боюнча маселе жара албайт. Анан туугандар, бул жака 3 жол менен келесиздер. 3 жолу бар. Так, Зайнапта жайгашкан Ресбери деген жанагы кафени билесиздер. Ошонун артына эле могул жерде машина жолу бар. Өтсөңүздөр ушул домдун алдына келип каласыздар. Калсаңыздар, Раимбеков базар тараптан да жүрүп келсеңиздер болот. Калсаңыздар, могул жакта Вещевой деп коет. Ошский район жактагы. Ошол жактан деле жүрүп келсеңиздер болот. 3 жолу бар туугандар. Сатылуучу квартирабыз ортоңку ушул подъездде, 2-кабатта. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Прихожкалары деле кеңири. Түз жүрүп келсеңиздер, бул 1-чи бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү болуп калат. Оңго бурулуп кирсеңиздер, санузели, анан ажатканасы, анан кухнясы туугандар. Анын аягында көргөзүп берем. 2-кабат, ортоңку подъезд, 3 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 60 квадрат метр. Анан буюн тайымдарды көрүп атасыздар, 80% калтырылат экен туугандар. Саткан себеби акча керек болуп экен, ошол себептен саткан деп мага ээси информация берди. Анан туугандар, мол жакта балкону дагы бар, билесиздер. Ачып көргөзүп коеюн. 104 менен 105тин балкондору мындай салыштырганда экөө бирдей эле. Мындай чоңдугу боюнчачы. Эми 105 кичине бир аз эле чоңураак болуп калат. Анан мына айнек терезелери пластик. Техпаспорту деле бар. Суу, свет, газ, отопление баардыгы бар. Отопление бир аз иштеп аткан учур экен. Жүрүңүздөр, эми азыр 2-чи бөлмөсүн көргөзүп берейин. Бул менимче детский. Караңыздар. 80% буюн тайындар калтырылат, кудай буюрса. Темир тосмолор менен айнек терезелери, отопление батарейкалары бар, стояктары деле алмашылган экен. Мына жакта шкафчиктер деле бар туугандар. Дубалдар обой, потолоктору водонсъемкалган, ылдый тарабы ламинат. Так, ушундай. Эми жүрүңүздөр. Ал 3-чү бөлмөсүн көргөзөйүн. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Так, темир тосмо. Анан мол жакта размерине ылайыкталган шкафчик туугандар. Так, дагы кандай маалымат берели? Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сатылуучу даяр квартира издеп жүргөндөр туугандар. Анан мол жерге кладовкасы болот, 105 сыяктуу эле. Керектүү буюн тайыңыздарды коюп кое бересиздер. Эшиги бар, аны көргөзүп эле коеюн, кийин келип көрүп кетесиздер. Мынакей туугандар, эми сатылуучу квартиранын кухнясын сиздерге көргөзүп берейин. Мына жака түзгү жүрүп келе бересиздер. Анан буюн тайымдардын бир 80% калтырылат экен туугандар. Природный газ, вытяжка, кухонный гарнитур, стрелка баардыгын көрүп атасыздар. Эми калтырат туугандар. Калган информацияларды деле келип өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп, дагы да бир толук маалымат аласыздар. Айнек терезелер пластик, темир тосмосу менен экен эң жакшысы. Так, мына ушундай. Эми жүрүңүздөр, санузелин көргөзүп берейин. Так. Мына баардыгы бар. Ремонтору жакшы. Киргенingizде мына ушундай кичинекей шкафчиктер бар. Эми туугандар, баасын айтайын. Жалпы аянты 60 квадрат метр. Баасы болсо $63,000 кантаганды. 2-кабат тем более. Анан кеми бар. Дагы жакшы түшүрүп берет экен.